Кандайсыңар, эксперттер, отурасыңар анан. Коммент менен баарын калчылдатып коюп. Мен болсо жанагы ырчылар боюнча бир ой калчап коеюнчу деп чыгып калдым бүгүн. Атак ежи. Негизи эле ырчы чорчуларды абсурдайт эткен бул жашоонун жакшырып баратканынын белгиси болуп калдыбы? Өзгөчө бул 2020 кийинчи, ё-моё. Ылайым эле ушундай болуп турсунчу дегендей. Так, эми тигилер боюнча. Мен аларды прекрасно түшүнүп турам да азырчы. Алар чогулушту, короче. Анан арасынан бирөө минтти да. Бля, балдар, YouTube'дан акча таппайлыбы? Десе, экинчиси. Давай, бирок ал жака оригинальный контент керек да, ё-моё. Надо сделать так, чтобы people схавал, деди да. Анда дагы бирөө тияктан ортого бир идея ыргытты да. Давайте так, ортого бир конок чакырабыз, короче. Анан отуруп алып баарыбыз обсирать этебиз, оозго алгыс сөздөр менчи, ежи ошондо people жестко схавает наш контент, деди да, ё-моё. Анан баары, бомба идея, просто молодец, бомба идея деп отуруп калышты да. Анан шаша-буша контентти жасап туруп эле YouTube'га заливать этсе эле people схавал, бирок срочно кусуп таштады да кайрачы. Ё-моё. Потому что юмор-то не зашел. Кстати, ошо юмор боюнча лично менин оюм, ошо балдарга айтып коет элем, юморуңардын деңгээли просто жалпак тактай болуп калыптыр да. Чё, не могли что-нибудь чуть-чуть поострее, поглубже что-нибудь придумать дегендейчи. Может, ошондо зашел бы юмор, не знаю, короче. Эми Минкульттун кылганы боюнча мен мындай элестетип койдум да, жанагы древний римский схватки бар го. Аренада эл толтура, ортодо тиги балдар өлө таяк жеп, короче, көздөрү шишип деп жатышат, анан толпадан кечирим сурап атышат бар. Косяк бизден кетти, братцы, кечирип койгулачы десе толпа смерть деп комментарийлер менен кыйкырып атышат. Анан Минкульт чыгып туруп, ну раз толпа просит смерть, почему бы себе очко не подзаработать деп гилтейген балтасын көтөрүп туруп чапса эле тигин значок ырып кеткен турбайбы. Ё-моё. Кыскасы мындай да менин оюм. Мен эч кимге тартпайм, бирөөнү колдоп экинчисин жамандабайм. Короче, эл журт, давайте сабырдуу бололу кичине. Тиги өзүбүздүн эле жигиттер го, ё-моё, сөгүнүп коюшуптур, накосячили дегенде кайра кечирим сурашыптыр. Мындай кечирип коелу эми. Негизи кечирим сураганда эле сразу эле кечирчи элек го, мусун эмне жатып калса жаман тепкилеп атабыз го, ё-моё. Давайте, менин оюм ушундай. Кичине сабырдуу болгула,